Бул эми мына Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгында көйгөйлүү маселелер бар. Ал көйгөйлүү маселелерди мындай четинен чечип келатабыз. Биринчи материалдык техникалык базасы, кийин кызматкерлердин жашоо шарты, бул жерде медициналык жардам көргөзчү өзүбүздүн управлениябыз бар. Ушул маселелерди чечүү үчүн биз дагы кичине мындай аракет кылып атабыз, өзүбүздүн күчүбүз менен чечкени. Бул жерде эң көйгөйлүү маселелердин бири мына Жалал Абад областынын райондордун, шаарлардын арасындагы мындай ырактыгынан, мындай алыстыгынан өтө кыйынчылык туудурган маселелердин бири бул камактагы изолятордо жаткан, убактылуу кармоо жайларда жаткан жарандарды ошко жеткирүү эң чоң көйгөйлөрдүн маселелердин бири болгондо, себеби Россияда чыгарылган ГАЗ-66 деген машинада ташычубуз. Ал шарты жок, мындай күйүүчү майды да өтө көп талап кылган. Мисалга алсам, бир айда 1 тоннадан ашык бензинди талап кылганда, бул өтө чоң расход. Анан ошол көйгөйдү чечиш үчүн Кытай элдик республикасынын Оштогу генерал консулу менен сүйлөшүүлөр арасында ушул $15.000 ушул машинаны алып беришти. Бул машина азыркы күндө мисалы ошол мурунку 1 тоннадан ашык бензин кеткен машинадан бул 3 эсе аз талап кылат. Бул 360 литр гана солярка иштетилет, 360 литр. Бул айына 30.000 сомдон ашык уудунун мындай эконом кылсак болот да, акчасынчы. Эми буюрса муну жакшы оборудовать этип, ушул бул ылдамдыгы дагы жогору, обслуживание жогору, ичиндеги шарты дагы жогору, мына кышында печкасы бар, жайында кондиционери бар. Ушул биздин кызматкерлер шарт түзүлөт да. Бүт областтагы убактылуу кармоочу жайдагы отурган жарандарды Оштогу тергөө изоляторуна жеткирип, ал жактан кайра сотко алып келип, ошол жеңилдиктер түзүлөт.